Саламатсыздарбы? Урматтуу Иса Шейшакович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Жылдан бери кароосуз калган мүлктөр тонолуп, таланууга дуушар болуп, азыркы күндө шаардын аймагында жайгашкан Кадыржан Батыровго тиешелүү мүлктөр турган жер тиркелери жана имараттарынын каркастары гана калган. Ошол калган мүлктөрдү сакталуусун камсыздоо үчүн муниципалдык менчик катары эффективдүү пайдаланып, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк болмок. Жалал Абад шаарынын бекитилген генералдык планында Жалал Абад аэропорту белгиленген эмес. Шаар тургундарынын коопсуздугун алдыга алуу максатында ушул эки объектини шаардын сыртына чыгарып берүүнү көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранабыз. Менде суроо жанагы транспорт министрлигине болсо да 2017-жылы 66 миллион ички жолдорго акча бөлүнгөн. Анан кийин ошол 17 аткарылды. Частично и 18 аткарылды, частично где-то примерно 59 миллионго аткарылып бүттү да. Дагы 7 миллиондой аткарылбай калды. Ал жерде бир шаардын жанагы негизги центральный көчөлөрдөн болот да. Анан кийин ошол 7 миллионду азыр подрядчиктер жарымына чейин, же болбосо бир 70%-на чейин, 80%-на чейин жолду жасаган, ички жолду. Ошол бойдон калтырып кеткен. Ал жерде жанагы слой болуп, ошол 3 жылдан бери турат да, бизде көйгөйлүү маселе болуп, өтө көйгөйлүү маселе болуп турат да. А биз мына 17, 18ден бери мына быйыл 19га, Кудай буйрса мына 20га дагы өзүбүз жанагы жергиликтүү бюджеттен карап атабыз, 30-35 миллиондой өзүбүз карап атабыз да. Ушу ички көйгөйлүү маселелерди жанагы жолдорду дагы кичине бир финансирование кылып койсо дегенчи. Себеби дегенде мына 2 жылдан бери бир тыйын берилбей экен, эч кандайчы. Себеби дегенде бизде Жалал Абадта жанагы Бишкек шаарындагыдай эле пробка көйгөндүгүнө негизинде кээ бир жолдорду чоңойтконбуз, бирок чоңойткондон кийин жанагы 3-4 катмар болуп, чоңойткон жагы эле асфальт болуп калат, калган жагы калып калат да. Мына өзүңүздөр эле барып көрүп атсаңыздар керек. Биздин жанагы центральный көчөбүз, Ленин көчөбүз, кече жакында бүтүргөн Пушкин көчөбүз. Булар сплошной асфальт болуш керек. Сплошной асфальт болгон бул жакта турсун, мурда өздөрү баштаган жолду бүтүрүп айтат да. Бүтүрөбүз, акчаны чечсе бизде проблема болду. Киргизгиле, быйылкы планга киргизгиле. Киргизебиз. Надо будет, мы тоже озвучим. Хорошо? Минтранстын өкүлү. Сиз ушу Шайырбек Кыдыршаевич берген көчө кайсыл экенин толук жазып алдыңызбы? Айтып коюңуз, кайсы көчө экенин? Тайгараев айылдык башкармалыгына караштуу Тоок Кызыл Суу деген шаардан 100 км алыстыкта жайгашкан айыл бар. Тоок Кызыл Суу жайгашкан. Ал жерде кооптуу абал деп МЧСтен заключение чыккан, көчкү жүрөт деген чечими бар. Ошол жерде биз Тайгараев айылдык башкармалыгына алып келип көчүрүүгө биз кат жолдодук да. Бир нече жолу кат жолдодук. Өзүнүн жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылдык. Анан трансформация эч чечилбей келатат. 6 гектар жерди чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Күтпөйлүү да кырсык болгон, э? Хорошо, аңгы эмелге калат. Бизге документтер менен карап беребиз. Анда муну кайта жаңы башташ керек да. Былтыры улак болуп, жанагы столбалар өздөрү коюшкан да. Ал жерге барып жыгылып, ат өлүп, адам өлөйүн деп араң калышкан да, ушул палванадан тогуруп. Анан кийин столбалар жанагы теректен өздөрү жасашкан эле. Ал жерде эми жанагы практика катары айтып коеюн, ошол жерге өзүбүз алып барып коюп бердик биз. Столбаны өзүбүз алып бардык. Кийин анан кийин биз песке кайрылсак, айтат, зымын алып келгиле дейт. Зымын алып келип бердик, өзүбүздүн каражат бугалы эми жетекчиси. Анан кийин алып келип берсек дагы эми майыны куюп бергиле дейт да. Ошонго эми жанагы мамлекеттин жери ал элдерге жанагы электроэнергияны ушул жанагы энергия сатат, ошон үчүн ушуну карап койсо дегенбиз. Ат менен жыгылган жерди мен жакшы билем, ошол менин тууганым, ошол жыгылган бала дагы. Анан мен билем аны алып бердиңер, биздикилер жасап беришти. Жасап берди. Сиздерге рахмат.
баягы жасап берген аракет кылабыз. Бул жерде биз категорияларды өзгөртөбүз. Жанагы жеке менчик адамдардын кээ жанагы өндүрүштөн немеге жилойдон коммерческийге кылып өзгөртөбүз да. Ошондо шаардык прокуратура сессиядан кийин эле эртеси күнү шаардык Жалал Абад шаарынын прокуратурасы шаардык кеңешке протест менен кайрылат да. Протест менен кайрылып өткөндө бир 17дей протест менен кайрылып, алар жана межрегиональный сотто өздөрү кайрадан умтулушту. И кайрадан эле неме кыла беришет да, протест бере берет да. Шаардык кеңешти жанагыдай мындай эме кылгандай болуп калат да. Ошонго эми бир ошол укуктук нормаларына бир карап берсеңиздер. Бул маселени биз коюп атабыз. Президенттин алдына, өкмөттүн алдына коюп атабыз. Ушундай прокуратуранын алдында ушундай мыйзамсыз кийлүүчүлөрдү токтотула депчи.